Dini абал өтө кылдат маселеге айланып бараткандыгы баарыбызга маалым. Dini абалды белгилүү ритуалдар менен, белгилүү dini жөрөгөлөр менен гана чектелген бир абал катары сыпаттоодон улам эгемендүүлүктөн тартып бүгүнгө чейин жетиштүү көңүл бурулбай келет деп ойлойм. Жөнөкөй тил менен айтканда, dini таалим тарбия коомчулукка кантип намаз окуш керек экендигин үйрөтүп, ажыга баруунун сооптору, орозо тутуунун кереметтери сыяктуу коомдук жараянга реалдуу жашоого түздөн түз катышы болбогон, түздөн түз тиешеси, таасири болбогон жөрөлгөлөрдү жөнгө салууга таргына түшүндүрүлүп келген. Тактап айтканда, dini абалдын иши, жоопкерчилиги ушул, белгилүү ритуалдарды гана контролдойт дегендей. Чындыгында бул dini таалим тарбияны чектөөгө жатат. Dini таалим тарбияны мынчалык тар көрүү туура эмес. Dini аң сезим жашоонун, өмүрдүн бардык сферасында өзүнүн таасирин сездирет деп ишенимдүү айта алам. Бүгүн бир эле Куранга ыйман келтиргендигибизге, бир эле пайгамбарды ээрчигендигибизге карабастан, ошол эле Куран-ы Каримдин ичинен, ошол эле сүннөттүн ичинен далил аргументтерди таап, бири-бирибизди каралап, бири-бирибизди душман деп белгилеп, кол көтөргөнгө чейин жетип калгандыгыбыз чын болсо, dini таалим тарбияны дагы бир аз деңгээлдүү, кеңири алып караганга убакыт келип жетти. Балким өтүп баратат деп ойлойм. Эгемендүүлүктөн тартып бүгүнгө чейин мамлекет дин маданиятынын деңгээлин көтөрүүнү орундатпады же орундата албады. Буга ислам дининин коомдук гармонияны жараткан жана аны жөнгө салган баалуулуктарын туура чагылдырып, туура сунуп бере албаган аксак мусулманчылыгыбыздын, балким чала молдолугубуздун таасири кошумча болду. Бир мисал менен айта турган болсок, биз мусулмандар сол кол менен тамак жегенди чоң бир маселе, чоң бир көйгөй катары көтөрүп чыгып, бакырып кыйкырып мечиттерде баян айтып, балким тозокто ортого салып бири-бирибизди эскертип коркутканчалык сол кол менен эмес, арам жол менен келген тамакка көңүл бурганыбызда, анын алдын алууга ушул иш-аракеттерибизди, энергиябызды жумшагандыгыбызда, балким мусулман деген кишилигибиз мынчалык паска урулмак эмес. Сол кол менен тамак жегендин макруh экендигине, башкача айтканда жактырылбаган бир кыймыл-аракет экендигине басым жасаганчалык, мамлекеттик мүлккө айлакерлик менен кол салуу, мамлекеттик кызматын кыянаттык менен колдонуу, сырттан келген гранттардын 1/10 бөлүгүн тийиштүү иш-чарага жумшап, калганын бөлүшүү, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчанын жарымын иш-чарага жумшап, калганын сугалактык менен капчыкка ката калуу, соттордо акчасы барды актап, акчасы жокту камап, кызмат ордун жоготуудан коркуп, балким мамлекеттик деңгээлдеги чоң кыңыр иштерин үстүн жаап жашыруу аркылуу келген нандын, аш оокаттын канчалык арам экендигин белгилеп, маани берип, аны көп сөз кылгандыгыбызда мынчалык паска урулмак эмеспиз, мынчалык тоотпостукка кабылмак эмеспиз. Аныгында дин маданиятынын оңолушу, коомдук жашоонун оңолушу деген мааниге келет. Анткени диний түшүнүк жашоонун бардык тармагында оң же терс таасирин көргөзөт. Биз эгемендүүлүктү алгандан бери эле dini таалим тарбияга жетиштүү көңүл бөлүнбөгөндүгүн айттык. Натыйжада эмне болду? Өтө көп нерсе болду. Өтө көп жоготуулар, жаралар пайда болду. Бирок dini маанидеги пайда болгон жара, dini маанидеги оорукчан аң сезим, мисалы бүгүнкү биздин башыбызды ооруткан коронавирус сыяктуу жугары менен дароо белгилерин көрсөтүп, жуккан адамды ооруканага жыга калып, мисалы өлүм менен коркутуп, анан башка бирөөлөргө дагы жугуп кетүү коркунучун дароо мындай көрсөтпөгөндүктөн жетиштүү көңүл бурулган эмес. Мисалы dini таалим тарбияга жетиштүү көңүл бөлүнбөгөндүктөн бул дүйнөдө деле ушундай, бирок биздин Кыргызстан үчүн деле, биздин өлкө үчүн деле бул өтүмдүү. Басымдуу мусулмандар Куранды түшүнүүдө усулдук чабалдыкка жол берет. Башкача айтканда, Курандын мүдөөсүн, максатын жакшы тактуура түшүнбөйт. Буга бир мисал бере турган болсом, окууну, бир нерсени окуп үйрөнүүнү эң улуу ибадат катары сыпаттаган китепке таянган катуу мусулман балдарын мектепке жөнөтпөй кое турганчалык аша чаап баратат.
Ошол эле Куранда чексиз мээримдүү жана ырайымдуу Кудай, башкача айтканда Алла Таала жөнүндө сөз болгон менен кайра эле ошол китепке таянып мыкаачылык менен киши өлтүрүүгө жол берген экстремисттер мисалы чыкты. Мисалы Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Исхак Разаков сыяктуу элге эмгеги сиңген, элге ак кызмат кылган адамдардын бейишке киришине караганда коомдук процесске эч кандай пайдасы тийбесе дагы тынбай мечитке барып намаз окуса, узун сакал койсо, бакырып кыйкырып баян айтса, ыйласа, калп эле мындай элге күйүмдүү болуп, күйгөн адам болуп көрүнсө, мына ошолордун бейишке киришине алда канча оңой ишенген көпчүлүк бар биздин арабызда. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө ушундай. Мамлекеттик кызматын туура аткарып, элге пайда кылам да, элге ак кызмат өтөгөндү ибадат катары эсептебей, биринчи кезекте намаз окуса бейишке кирет деген аң сезим басымдуу болгон жерде, бизди кызыктырган жерин айтайын. Ушундай аң сезим басымдуу болгон жерде элге ак кызмат кылам деген атка минерлердин, чиновниктердин деле жетишип чыгышы канчалык мүмкүн. Күнөө жана сооп тууралуу тайкы түшүнүгүбүздөн улам жетимдин акысы кошулуп чогулган бюджеттен 100 миңдеген, балким миллиондогон сомду айлакерлик менен капчыкка түшүргөн мусулман болмуштун жүрөгү сыгылабы? Бир жерге намазкана куруп бере калып, же ажекеге бир темир тулпар мингизе калып, же бир-эки аракешти оңолуп кетсин дегендей ниет максат менен ажыга демөөрчүлүк кылып жөнөтүү менен күнөөлөрдөн арылып таптаза болуп калдым деп ишенүүсү диний таалим тарбиянын коомдук жашоого, процесске түздөн түз таасири бар экендигин айгинелебейби? Туура менен туура эмести аңдап билүүдө, аларды таразылап тартууда толук мүмкүнчүлүктүү, укукту акылга берген ислам динин туура түшүнүүдө кайра эле ошол акылга кылынган туура эмес мамиле, андан узакташуу, балким акылга кыянаттык кылуу өтө оор натыйжаларды алып келди десек болот. Мисалга бүгүн мектепке караганда мечиттердин көбөйүп баратышы. Бала бир нерсени үйрөнүш үчүн мектепке караганда мечитке көп ишене башташы, же болбосо мугалимине караганда молдого дагы көп ишеним арта башташы, бул коркунучтан кабар берет. Андыктан эмне кылыш керек? Курандан дагы, сүннөттөн дагы терең маанилерди түшүнүш керек, аңдаш керек, аларды практикалык жашоого өткөрүш керек. Биз аны жашообузда колдонушубуз керек. Курандагы ошол коомдук гармонияны отурукташтыра турган, түзө турган адептик принциптерди үйрөнүп, аны практикалык жашообузда көргөзүп, өрнөк болушубуз керек. Ошондой эле Азирети Мухаммед пайгамбардын жашоосунан дагы ушундай адептик принциптерди кармангандыгын, туу туткандыгын, өрнөктөрдү, мисалдарды алып, биз өзүбүздүн жашообузда колдонуп, жакшы адам болуп жашаганыбызды, жакшы адам болуп жашагандын үлгүсүн көрсөтө алышыбыз керек. Эркин ой жүгүртүш керек. Бүгүнгө чейинки жаттап алган же кулакка куюлуп калган же калыптанып калган түшүнүккө каршы бир түшүнүк келип калса, дароо моундай коргонууга өтпөстөн, аны дагы түшүнүп көргөнгө, башка бир жактан ал ой пикирге дагы көз салып көргөнгө үйрөнүш керек. Ойлонгондон коркпоңуздар. Эч ким ойлонуп анализ кылып койгон үчүн динден чыгып калбайт, тозокко түшүп калбайт. Тескерисинче акыйкатты, туураны табуусуна өбөлгө түзөт, мүмкүнчүлүк түзөт. Аман болуңуздар.